Каныбек Иманалиев ошол көлдүктөргө кайрылып, көлдүктөр айланайындар, балаңарды алып кеткилечи, элге да баш ийбей атат тентек балаңар деп айтып атпайбы? Биринчи көлгө барып иштеп такшалып анан келсин деп. Ошол сөзү туурабы саясатчы катары? Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трибалистик көз караш менен айтыптыр. Бул мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү, мындай айтканда, жумшак айтканда, маданиятсыздыгы. Катуураак айтсаң, бул трибалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип, эми биз, сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же оруссуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Бул деген Каныбек Иманалиевдин чыныгы жүзү трибалисттик. Ошон үчүн мен айтат элем, абайлап сүйлөгүлө. Дагы бир жолу кайталап коеюн, абайлап сүйлөгүлө. Себеби президенттик кызмат бул эң жогорку кызмат экенин унутпасак, ал мамлекеттин, элдин тагдырын чече турган. Анан мен талапкермин деп эле каалагандай, бул коомго өтө терс көрүнүштү алып келе турган сөздөрдөн абайласаңар да. Садыр Жапаровду жөнөкөй карапайым эл колдоп атат. Аны эми 10 январь 2020 жылы шайлоо өзү көрсөтөт.